ошол интернет тармактарда жазылып калат. Мадумаров менен Текебаев жөнүндө экөө биригеби деген, ушулар боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Мен дагы ушул Москвага келип уктум. Өмүрбек Текебаевдин интервьюсун окудум. Адахан Мадумаров тууралуу. Негизи бул эки мындай Кыргызстан эгемендүү болгондон баштап, ушул биз бала кезден баштап ушул саясатчыларды билебиз. Бири-бирине жакшы пикирин айтып, туура сөзүн айтып, бири-бирин колдогону менимче мындай туура да. Эми мына алдыда шайлоо бар дагы 1 жыл, 2 жылдан кийин. Ошого жакын ушинтип бир күчтөр, альянстар мындай бир түзүлүп, өзүнчө бир блок болуп, шайлоолордун алдында биригүүлөр болот. Бул туура көрүнүш. Мен негизи ушул Өмүрбек Текебаевдин дагы саясий ишмердигин, Адахан Мадумаровдун саясий ишмердигин дагы дайыма баалап, сыйлап, ушул кишилердин баягы Кыргызстандагы саясий окуяларга тактамай айтканын, адилеттүүлүктү, чындыкты айтып жүргөндөрүн баалап, ушул кишилер менен мындай өзүмчө сыймыктанып жүрөм. Ушундай кишилер бириксе, бул коомго, саясатка, мамлекетке бир гана пайда алып келет. Мен өзүмдүн дагы максатым ушундай. Ушул саясий бир күчтөр биригип, мыкты парламентте ушундай адамдардын парламентте болушун, парламентте элдин таламын талашып атканын, өкмөткө бир олуттуу сунуштарды берип атканын мен дагы мындай көргүм келет да. Ошон үчүн эмки парламенттик шайлоодо албетте Мадумаровдун, кайрадан Текебаевдин келип ошол жерде бакыйып отуруп, кыргыз элинин кызыкчылыгын коргоп атканын, сүйлөп атканын, эмгек кылып атканын мен көргүм келет. Эгер парламентке булар келсе, мындай мыкты болмок да.